Ya Ömüke, баягы президент Акматовка мен урматтуу президент чындыкты угуңузчу деп кагазга жазып алган жер так ушул жер болчу да. Анда мен түрмөдө кезимде. Анда сен ой, тойсы. Кечиресиз, урматтуу президент. Сиз анда түрмөдө. Мен бомж. Жүке, ошол бомж кезиңди унутпа. Унутпайм. Эми бомждук абалга жеткен байкуш карапайым элдин уңзарын баарын төкпөй чачпай, кооздобой, болгондой жеткирип тур Жүке. Я Омоке, баягы экөөбүз салган там бар го? Ошол кычыраган там болуптур. Сен Айшакынга жолугуп турасыңбы? Ооба. Ал байкуш шайлоодо сиз үчүн буту үзүлгөнчө чуркоодубу? Менин атыман салам айтып койчу. Макул Омоке. Я Ömüke. Оу. Да, күрөш катуу болду. 5 жыл мурда сени шайлоо астында мертинтип коюшуп, дагы 5 жыл элди жеп эзишпеди биттер. Эл деген кемеңгерди. Акыры адилет чечим чыгарды. Эми чымыркан агыш деп өлкөнү көтөрүп, элдин турмушун жакшыртышыбыз керек. Омке, биринчи тапшырмаңыз эмне болот? Биз аткарууга даярбыз. Азаке, бүт мен деген бизнесмендерди, мамлекеттин ири ишканалардын жетекчилерин, чет өлкөлүк элчилерин жана ири компаниялардын өкүлдөрүн баарын чакырыңыз. Шаардын бир четинен кенен тилке бөлүп, Манас бизнес кичи районуна чабыз. Ар бирине бирден 30-50 кабаттык асман тиреген имараттарды курдурабыз. Керемет. Анда киришели. Жараткан өзү колдосун. Айтканыңыз келсин. Жаңы президент келди. Арманымды айтсам угаар бекен. Ак үйдүн алдына плакат көтөрүп чыксам ба? Ой, жаңы президентиң деле мурдагылардын жолуна түшөт. Чык бар. Камап салсын. Тынч эле жүрчү. Баарын атып салып. Түрмөгө кетсем андан көрө. Эй. Түрмөдөн сага 100 граммды ким берет? Андан көрө жүрбөйсүң. Баш жазалы. Эй, сен рестораныңды кайтарып алсаң, мен ошол жерде төрдө коньяк ичип, жыргап жатат элем го. Жир. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid ve lam yulad ve lam yekul lahu kufuwan ahad. Subhan rabbika amma yasifun ve salamun mursalin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Balam. Günler şuuldap batıl ötetiken. Geçeli atam men apam jadırap jaynap janında жүргөн. Vaqt bir pasta ötüp adam bilinbey toprak arılaşıp jatıp kalat eken. Mana men дағы апамның жашына келіп отырам. Сіз hem президент болдыңыз да? Ооба. 5 жыл президент болдым. Бирок 5 күндө өттү.
Зато ата тарыхта калдыңыз да. Кеп кандай? Тарыхта кандай атта калышты эмес. Элим үчүн ак кызмат кылдым. Жакшы из калтырганга аракет кылдым. Элге чыкканда көргөн уулум сени, кийин жолдошторуң, атасы парга чогулткан акчасына тарбалаган деп жаман сөзгө калтырбайын дедим. Кече 2 кишинин сүйлөшкөнүн угуп калдым. Акматов таза иштеген деп. Бирок көп нерсеге жетишпей калды деп. Иштетпей коюшту деп. Ким иштетпей койду сизди ата? Көрдүңбү? Карпайым калып, дайыма чындыкты айтат. Эл алаканга салгандай баарын көрүп турат. Баары эле скейлип турчу го. Ким тоскоол болду? Ооба. Көзүнчө баары ийилип, айтканын аткарып турат. Эл үчүн, мамлекет үчүн иштегенде сыр көрсөтүшөт. Андан мындай чыгышат дагы элдин, мамлекеттин байлыгын уурдап келишет. Система ушундай. Ал системаны өзгөрткөнгө болбойбу? Бул дүбөлүк күрөш. Адам тойгон сайын тойгонум, тойсом дейт экен. Байган сайын байсам дейт экен. Губернатор, министр, депутат даражасына карабай көбүн жазаладым. Түрмөгө отургуздум. Алар кийин биригип алып, кайра мага элди каршы көкүтүштү. Эми Омар байкени да ушун ишеткен да. Тиякта бирөөлөр келди көрүнөт. Ой, биздин президент. Менин bir туган классташым. Кандай? Салам алейкум. Кандай, жакшыбы? Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Келеме? Салам Баяка бала кезде эстеп берип жогору басалы. Ай. Şu президенттен бекер кеттиң да. Сен эмес, мына баарыбыз тең жырга чалек. Мен президенттин классташымын деп мактанышымын да. Жанагы кездер, телевизорлор менден дайым тербие алып турчу. Эч ким тийиш алчу эмес. Мен мас болуп калсам милициялар машинамды үйгө чейин жеткирип коюшу. Ай, досай. Мен президенттин классташымын деген жогорку даражадан төмөн түшүрүп койдуң да. Эми башкаларды иштесин, Башкалар иштебей эле кырылышып атпайбы, бийлик талашып? Жанагы борон бенай барып, экөө биригишип, бирок кооз сүйлөшүп, бардыгын кыйратабыз дешти эле. Кана, кыйратканы. Баягы эле таз кейпибиз. Кой деп, баягы сиз айткан бизнесмен жаш балдарды шайласак, алар ишин иштетпей атышат, бут тозушуп. Эми пайда жок да булардан талашып. Буларың болбойт. Байкуш айырдын бу кызы жакшынакай. Адамгерчиликтүү, акылдуу кыз. Айырдын небереси. Аяр? Ой баса. Ой сен айыр менен жаш кезиңде каталышчу эмес белең? Ой унутуп калдың. Ой ата, койчу. Бул акмак Чокоевди баягы деле тындым кылып ташташ керек эле, бул акмакты. Мына эми
эл тарабынан шайланган президент болуп отуруп калды. Биз сизге айтканбыз. Өтө коркунучтуу деп. Рейтинги көтөрүлүп баратат деп. Көзүн тазалап, жок кылдыралы деп. Коомчулук асыр эсей эл аралык коомчулук. Цивилний жол менен барбайбы. Жаман жолго түштү деп. Ызы-чуу кылып, чоң минус болбосун деп ойлодук да. Ким билиптир? Элди минтип акчаны алып туруп, анан добушун башка бирөөгө берип коёрун. Ничего. Дагы бир айласын табарбыз. Элди көтөрсөкпү? Шайлоо таза өткөн жок деп. Ел көтөрүлбөйт. Толук чыкпайт. Анда жоготуш керек көзүн тазалап. Болбосо миллиондогон доллардан ажырайбыз. Миллиондогон доллар кеп бекен. Бир-бирден камап кирсек кандай кылабыз? Булар андай жолго барышы ыктымал. Алдыбыз чет өлкөгө чыга качтык. Балким сиз дагы чыгып кетерсиз. Бул жагын өзүбүз жайлайбыз. Машинасын авария кылып, грубо эмес. Аккуратно. Допустим. Тамагына уу кошуп берип. Шайлоо убагындагы нагрузкадан жүрөгү көтөрө албай калды деген жыйынтык чыгарып жайлаш керек. Билесиз да. Канчалаган оппозициядагыларды давлениясы көтөрүлүп кетти. Жүрөгү токтоп калды деп диагнозун коюп салганбыз. Ал убакта биз бийликте элек. Ал эми азыр алар бийликте. Шеф. Против лома нет приема. Чоңгус отур жеткизип коеюн. Жок, рахмат. Тамашасы жок, чын эле айтып атам. Отур жеткизип коеюн. Мен да тамашасы жок, чын айтып атам. Үйгө жакын эле калды. Көп жерди басып койдум. Жылдыздык болот турбайсыңбы? Ооба. Мен дагы жылдыздан болом. Жакшы, бирок сизди биринчи жолу көрүп атам. Өзүм да көптөн бери айылга биринчи жолу келип атам. Кел, мен көтөрөйүн. Сиздин кычыраган келиңиз болгон. Ай, жууп койсо кетип калат да. Келиңиз калганын терип алам. Шаардыксыңар го? Көп жыл болду. Атаңыздын аты ким? Самат. Самат? Самат Аманович. Президентпи? Азыр президент эмес бирок. Өзүм эле көтөрө албаймы, байке, келиңиз. Жок, тим эле кой. Мени уят кылбаңызчы. Президенттин Атың ким? Айкүн. Айгүл? Айкүн. Айгүн, жакшы атың бар экен. Быйыл бүттүм. Шарк окууга тапшырдыңбы? Дистанционныйга өткөм. Шарк окуганга шарт болбоду. Кандай шарт? Шарт карабай билим алып, чоң максаттарга умтулуш керек да. Билем, бирок тайнем карып калган. Анын үстүнө оорукчан болчу. Шаарга сессия корганда мага телефон чал. Бир айылдык тууганбыз. Анын үстүнө менин атам сенин тайнеңмен кат жазышып турчу экен. Ооба. Мага тайнем айткан. Сизге президент айтты. Ооба. Мен сизге бир окуя айтып берейин. Дос кызым бар, Аида деген. Орус кыз. Аны биздин кыргыздар багып чоңойтушту. Жакында анын апасы кайтыш болду.
Анан айда дагы деле ыйлап жүрөт жаман болуп. Мен ага Россиядагы апаңды издебейлиби десем, кантип каяктан тапмак элек дейт. Сиздин байланыштарыңыз көп го. Жардам бериңизчи. Апасы бар бекен? Билбейт, балким бар. Шашпай сүйлөшөлү, толук маалымат алалы. Сөзсүз жардам берем. Рахмат. Сиз эме кеттиңиз. Эл көрсө эмне дейт? Эл көрсөм эмне демек эле? Биз эмне жаман иш кылып аттык беле? Президенттин баласына отун көтөрткөн болбойт да. Уят го. Анда отунуң туштап чык, мага айылдын природасын көрсөтөсүң. Сиз чын эле президенттин баласысызбы? Экс-президенттин. Мен президенттин баласын кичине башкача элестеткем. Кандай? Бой көтөргөн. Көпкөн. Ооба. Президент деле адамда. Анан калса президент убактылуу кызмат. Менин атам президенттикти эртерээк таштап, жөнөкөй адам болушун каалачумун. Неге? Президент деген президент. Ал бүт убактысын жумушка арнайт. Мага ата болууга убактысы жок болчу. Мына эми экөөбүз чыргап, айылды кыдырып жүрөбүз. Сиз азамат экенсиз. Неге? Адамгерчиликтүү, жөнөкөй экенсиз. Отун көтөрүшкөнүңүзгө сизге чоң рахмат. Эч нерсе эмес. Сиз эртерээк барсаңызчы, машинаңыз кала берди. Машина калса эмне? Качып кетмек беле, туруп турат да. Угон кылып кетишпесин. Анда мен республикалык маанидеги чоң кылмышкер болбойн. Президенттин баласын азгырып. Биз азыр кетебиз. Атам классташтары жана достору менен отурушат. Улардын сөзүнөн зейрип кеттим. Эми жакшы окуу бала макулбу? Мына Москва деген дүйнөдөгү эң чоң шаар. МГУ деген эң ири окуу жай. Ошон үчүн жакшы окуу. Ата, сиз айылга эле апамдардын алдына, уул кыздарыңыздын алдына кете бербейсизби? Мен биякта түнү иштеп, күндүз окуп, эптеп айласын тапмакмын. Атаңдын оозуна чай сен мурдуң нурайыны. Кантип окуйсуң сен? Кантип окуйсуң? Күндүз окусаң, кечинди иштесең, жаның калабы сен? Андан көрө 5 жыл болсо да жаныңда мен жүрөм. Иштеп жардам берем. Сен окуудан алаксыбай жакшынака билимдүү болсоң, ошондон өткөн зор дөөлөт жок мага. Түшүндүңбү? Анда жумушуңузга бат-бат барып турам. Ооба, бат-бат келип тур. Мен гардеробщик болуп иштеп атам. Көрдүң да? Бир күн бармын, бир күн жокмун. Бирок телефон чалып алып кел, макулбу? Оора болуп каласың. Сен байке. Оу. Бизге го мейли. 60-ка чыкканда сизге жок сакалды сүйрөп, Москвага суутуп коюп турбу дейм да. Кыргызстан деле калькуляторду кагып, айыл өкмөткө түшкөн акчаны чөнтөккө салып, справкага келген кыз келиндерге алдагы көз айнеңиз менен сыр бербей карап коюп жүрөр бейт билеңиз байке. Таңдын оозуга чейин. Мектепте окуп жүргөндө математика сабагынан экзамен берген эсиңдеби? Жок. Математика деген сабакты билесиңби? Кандай элең? Үкөңүз эсеп пусап дегенге 0. Эми мен айтып берейин. Ошол математикадан экзамен берип атканда мугалим доскага 3 суроonu жазат. Анан артына бурулуп окуучуларына айтат. Эми окуучулар, мынау тапшырмаларды момундай кылып чыгарыш керек деп түшүндүрүп атса, менин уулум кол көтөрөт. Улан. Улан. Эмне болду улан дейт. Анан агай, мен тапшырманы аткардым дейт. Алып келчи тапшырмаңды. Анан текшерип көрөт. Текшерип көрсө, бардыгы так аткарылган. Анан 5 коет. Анан ошол мугалим үйгө чуркап келип атпайбы? Айланайын байке, мен 30 жыл иштедим математикадан сабак окуп берип. Мен мындай мээси күчтүү, акыл жетик баланы көргөн эмесмин. Ушул балаңыздан бир нерсе чыгат. Колдон келсе мал жаныңызды сатсаңыз да, жакшы шаарга алып барып, жакшы окууга тапшырдыңыз деп, мына ошон үчүн келип отурам мен Москвага.
Сиздин уулуңуз улан Эйнштейн турбайбы? Мына эмгууга өзүнүн күчү менен өттү. Айлык канча акча талап кылынат, туурабы? А мен андай акчаны Кыргызстандан таппайм да. Ошон үчүн жанына келдим. Кыргызстанда урдай турган болсоң, жей турган болсоң, бизге окшогон карапайым адамдарга жукпайт. Туура айтасыз, урурлук жукпайт. Мен 5-классымда бир классташым ручкасын утуп алып жазсам жукпай койгон. Кел. Эсен байке, мен бир жаттагам айтып берейинби? Yo, ананайын. Айта кой, кана. Кыргыздын аватоосу жайы кышы кетпеген, мөңгүсү бар авато, асман менен тирешкен белгиси бар авато, багжан шидин туптунук буагы бар авато, Тукаабада купурган туаңы бар авато. Эй, ананайын. Ай, молодец. Көп жаша. Ме кой. Бара кой. Ананайын. Кимдин кызы? Замиранын кызы. Аман болсун. Эх, Алато, сен кайда да мен кайда. Уулдарың, кыздарың кетти тентип карааныңдан Алато. Мына ошол Алатоодо өстүк, өндүк, чоңойдук. Заманга жараша эми Москвада тентип калдык. Алатоодон алыстап, үй бүлөмдү бала чакамды сагынып, анын зас келгенсип аялым кайсы сволочь менен кучакташып жүрөт деп байке түнгүз өтүп уктай албайм. Сен андайды ойлонбогун, макулбу? Кантип эстебейсиң байке? Мына, кабылчы, уктуңузбу? Бөлкөн аңа да көнүп калдык. Күйөөзү жанында жатса, аялы сволочь бир оруска төшөлүп берип, кабыл мана 2 күндөн бери ичип жүрөт, кыршазан айнып. А мен аялымды кояй деген кучактаган күйөөзү жок. Сулуу да, өз билгенин кылып атат да. Учуп барып кармап алайынбы дейм да. Сабыр кыл. Мына. Кел кабыл. Кел. Кабыл, кел. Кел отур. Катының өлтүрүп койгон жоксуңбу? Жок. Телефон өчүк. Качып жүрөт болчу. Айтпадым беле. Ничего. Башка катын аласың, кыз аласың, кыз. Катын жолдо, бала белде, байке? Ооба. Сабыр кылыш керек. Баламды жакшы көрөм да. Досум, сабыр кыл. Каке? Кайдан келдим эле ушул Москвага? Тиги сволочту да шуркуян ала келип, алып келбей койбой. Сенин аялың го, жаныңда жатып ушунча кылып атат. Менин аялым алыста жүрүп, нелерди гана кылып атат болду экен, бир Кудай билет. Эй, балдар, андай кылбагыла. Сен байке, жүздөн ичелчи. Жа. Менин лимитим алда качан бүткөн. Анда биз ичебиз, биздин лимит али толтура. Биз московский, кыргызский арактардан ичебиз. Стакан алайын. Болду. Мен кетем Кыргызстанга эртең эле. Эй, кетем. Сен кетсең мен кантем? Сендей достом менде жалгыздыштык досум. Эй, сабыр кыл инем, сабыр кыл. Мына заман ушу калып келди. Москвада тентип жүрөбүз. Чыдагыла, сабыр кылгыла. Мына көрдүңбү? Жамиле эжең эмне болуп атат? Күнү-түнү айылда калган бала чакасын эстеп, ваннада шолокто ыйлап олтурат. Атаңдын көрүң, атаңдын көрүң. Кыргыздын кыз келиндери кыйналып, боздоп, Москванын квартираларындагы ваннага көз жашы ысык көл болуп кетти го. Ана. А кыргыз жигиттерим көз жашы оруз арагынан кийин соң көл болуп тамап атат го. Койчу. Келичели. Ай. Сен үчүн досум.
Алло. Алло. Аку, өттүңбү жаным? Жок ой. Кулатып салышты. Туй это. Дагы ит болгон турбайбы? Эмнеден консул? Не соответствуете деп койду. Эйланда. Тиги агентствого бар анда. Алар гарантия бере албайт экен. Эми 2 жолу кулагандан кийин кыйын болуп калат го. Капа болбо. Канада же болбосо Мексика аркылуу аракет кылабыз анда. Мейли жаным. Мен сени сагынып кеттим. Мен дагы сени сагындым. Сенсиз мага 1 жыл бир кылымдай болуп кетти го. Мейли, дагы бир нерсеси болуп калар эми. 1 жылдын ичинде балам экөөбүзгө Кудай буйрса, килейген заңгыраган үй сатып алып бербедиңби? Баса. Кечээ кабыл менен сүйлөшкөм. Эртең алар Бишкекке барышат экен. Квартираны көрсөтүп кой. Макул. Айгүл да келет бекен? Ооба. Эми биротоло барышат экен Кыргызстанга. Макул. Баяна, Да, жан. сен отун терип көрдүң беле? Эмне? Отун? Айылда отун теришет экен го, от жагыш үчүн. Ну и что? Я же не сельская. Кече Илиш атасы менен айылга барып, отун ташыган айылдык кызды жакшы көрүп калган го. Иә, Илиш. Эмне менин досум айылдык кызды сүйүп калмак беле отун ташыган. Сүйсөм эмне экен? Что? Ты еще влюбился в сельскую девушку? Алар деле биз сыяктуу адам. Бизден эч жериген эмес. Болгону айылда өсүп калышкан. Может, она еще красивая? Тогда женись на ней. Ой? Да, укмуш. Молодец инем, молодец. Америкага барып иштеп, мыкты квартира сатып алган экен. Карачы, куттуктайм. Чоң рахмат. Чайдан алыңыздар, чайдан алыңыз. Биз кабыл экөөбүз Москвада 2-3 жыл иштеп, $20,000 чогултуп келип, эптеп жер там алып сүйүнүп атсак. Кайыным Америкада жалгыз өзү иштеп, канчалаган долларларды чогултуп, мына элиткадан кычыраган үй сатып алган турбайбы? Чоң рахмат. Эниң сенден кыйын чыкты. Эми Америкада иштеп, мындай квартира сатып алганы жакшы дечи. Бирок экөөңдүн эки жакта жашаганың жаман болду го. Коюңузчу, эмне болуптур? Жигиттер деле аскерге 2 жылга кетип атпайбы? Күтөбүз да. Азамат, күт, азаматсың. Баса айтмакчы. Биз эртең тиги көлгө аттанып атканбыз. Сен да уулуңду алып алып чогоруп келбейсиңби? Жайлы? Ооба, жайлы. Ыссы көлгө барып, кичине мындай эс алып дегендей. Анан заодно биз жаңы сатып алган тулпарыбыздын туягын сынап, сапарга өзүм айтып коем, коркпой эле кой. Шаарда кичине булуп кетти, кичине эс алып келсин деп. Эгер сен макул болсоң. Мен го макулмун. Сапар уруксат берсе эле бара берейин. Болду. Эртең Кудай буйрса жолго чыгалы. Макул анда. Келиңиз чайдан ичиңиздер. Келиңиз чай коеюн. Рахмат. Рахмат, алып атабыз, ичтим.
Здравствуйте. Здравствуйте. Где мой отец? А кто ваш отец? Он же буквально 3 дня назад здесь сидел. А этот киргиз мужик? Да. Он работает на кухне, посудомойке. А, можно, да, зайти? Да, заходи. Саламатсыңар. Саламатшылық. Мен атама келгем. Посудомойкада. Жүріңіз бұяқта. Ата. Ата. Yok okuy. Балам, сен қайдан? Сіз гардеробта іштеймін деп едіңіз біле. Балам мындай да, гардеробтан айлық ас болып қалбады. Анан уақытысынша болса да мына жұмыстап темі қандай жұмыс болса да ені тақ. Ата, қиналбайлы айылға кете өрбейсіз бе? Келші балам, келші, кел оғым. Келші. Ананайын. Айылға барғым еле келіп тұрады. Ені пайғамбар жасына келіп қалдым. Айылға бару айыл өкіметінде олтырып, анча-мұнча тиынын жеп, анан түрмеге олтыра тұрғанда менің алым жоқ. Андан көрі сенің жаныңда болып, сені оқыты олайын деп отам. Түшіндің бе? Оның бары бір тиынша болбай қалады. Мейнеттің бары қайтат болам. Сен алақсы ба. Мақұл бұ? Жақсы жүр. Ананай, сен жақсы оқысаң болды. Мехнетім қайтат менің, мехнетім қайтат. Мынау галстуктардан қарап көрбейсіз бе? Мақұл, азыр. Алло? Алло, Айгүн, қандайсың? Жақсы. А бұл кім? Бұл мен, Ило. Принц, мен номерімді қақтан таптыңыз? Президенттің охранасы табатты эми. Не? Тамаша таптым да. Қандайсың? Жақсы, рахмат. Өзіңізші? Сонун да. Эми силердин жашооңор дайыма сон болсо керек да. Бизге окшоп отун тербейсиңер да. Жаш кезинде менин атам да сен терген жерден отун терип өсүптүр. Президентпи? Ооба. Мен сиз жөнүндө курбу кыздарыма айтсам алар ишенбей мени шылдыңдашып, президенттин баласы кантип отун теришмек эле сага деп. Анда мелдеш. Эртең барып сага дагы отун көтөрүшейин. Коюңузчу эми, сиз мени шылдыңдабаңызчы. Тамаша эмес, чып ачын. Мен эртең айылга барып, баягы жолуккан жерден жолугалы. Сиз мен үчүн шаардан айылга чейин келесизби? Узак жолго? 5 сааттык жол. Сен үчүн мага 5 сааттык жол 5 мүнөттө өтөт. Сен шаар мага көңүлсүз болуп атат. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Алып келдің бе? Ооба. Бул эң күчтүү препарат. Bunun bir тамчысы же түштү. Жакшы.
ойной бергиле. Азыр барабыз. Мынай пери, айтпадым беле. Карачы, эң жакшы болду. Ии жөн эле ушундай сонунда. Болбосо тиги шаарда кысылып булуп кеттиң эле. Келер замат эле мурда эле татынакай элең, азыр андан да татынакай болуп кеттиң. Рахмат. Күтө берип, өзүңдү таштабачы. Суранам сенден. Күтөбүз да эле жок. Аялдар күйөөлөрүн күтүү үчүн жаралган турбайбы? Ой эмне ал, согушта эле. Жал келет, же бул баратты. Эми келеринго келет дечи. 2-3 айда Кудай буйрса машина алып койсо, дагы 10 айда 40-50 миң доллар чогултуп, жакшы бир бизнес ачып койсо, келе берсе болот. Келгенде эми баары даяр. Шаарда турак жайы, машинасы, бизнеси, жанында сулуу аялы. Негизи менин энем бактылуу экен. Айпер өзү татынакай кыз да. Эмне болду сизге? Сага эмне болду? Ай, ичим. Саламатсыңар кыздар. Кандайсыздар? Жакшы, өзүңөр кандайсың? Кандай күн? Жакшы. Бул жак дос балдарын таанышабы? Жакшы. Эрбол. Айкүн. Эрбол. Айзада. Эрбол. Алтынай. Сыргак. Айгүн. Уилл Смит. Тамаша, Сыргак. Бизди принцип менен суретке тартып коесуңарбы? Келгиле, чогуу түшөлү. Бизди да тартып койчу Айгүн экөөбүздү. Эмне Айгүн, отун терпелелиби? Бизди деле стелге суретке тартып койгончу. Ассаламу алейкум. Салам алейкум. Сиз кимиси болосуз? Жолдошу. Келинчегиңиз аппендицит болуп калыптыр. Аппендицит? Эртең келиңиздер. Саламатта калыңыз. Эмне тынчелеби? Айгүл аппендицит болуп калыптыр. Жаман болгон турбайбы? Эмне болот сени? Жок, мен туруп эле турайын. Отур дейм мен сени. Резиденцияда айлыгың жакшы болгону менен жер шабашкаң жок. Сен деген жалгыз бойсуң. Күйөөң жок. Эки балаңды жакшы мектептерде окутушуң керек. Үйлөш керек. Кыз чыгарыш керек. Үй алып бериш керек.
сага бир бизнес сунуш кылайын деп атам. Бул болгону аванс эле. Эгерде биздин айтканды аткара турган болсоң, биз сага $500,000 беребиз. Угуп атасыңбы? 500,000. Жанагы балдарыңа элитный тамдардан 3 бөлмөлүү $100,000 ар бирөөнө бирден квартира алып берсең, жаманбы? Калган 300,000 болсо, бизнес кыласыңбы, оборотко айландырасыңбы? Жыргап жашап жүрө бересиң. Ошондуктан Чокоевдин тамагына моуну кошуп бересиң. Президентти өлтүрүшүң керекпи? Ал деген бар бир өлөт ал, өлөт. А сен деген чет мамлекетте жыргап жашайсың. Бар бир бийликке эртең биз келебиз. Кандай диагноз коюшту, биз билебиз. Эгерде биздин айткандарга көнбөй турган болсоң, сөйлөш. Алло? Алло апа? Балам? Оğlun da, kızın da bizde залогто. Керек болсо, өзүң да бул жерден чыкпай каласың. Түшүндүңбү? Чыкпай каласың. Балама тийбегилечи. Бара бер. Кел сулуум, сен үчүн. Кудайым сага сулуулукту берди да. Күйөөң алышты болуп, ушул сулуулук коргулуп аткан өкүнүчтүү. Рахмат. Сиз үчүн сулуудурмун да. Эми мен сени өзүм кайтарам. Эч кимге тийгизбе. Коюңузчу. Мага ким тиймегеле? Алып жиберели. Кеч болуп кетти окшойт. Эс алалыбы? Мен тиги Айгүлдү ойлоп эле санаам тынчыбай, уйкум да качып кетти окшойт. Бир аз отура турбайлыбы? Макс ойгонуп кетсе, ыйлайт го. Эми жанында тилек жатпайбы? Коркпойт го эми. Мен Максты карап келбеймби, Батылек элем? Макул.
Эмне тынч элеби? Жакшы эле жатышабы? ооба жакшы эле уктап калышыптыр. Анда кел анда жаным. Жакшы калуу тилегиңди айтып койчу. Сиз азаматсыз. Москвага барып иштеп там алдыңыз. Анан жакында эле машина алдыңыз. Эми ошол машинаңыз менен тамыңыз кут болсун. Чоң рахмат, жаным. Дагы. Каалоо тилек кабыл болуш үчүн аягына чейин алып коюш керек. Ошол Москвада иштеп жүрүп Айгүл мени сатып кетти. Кантип? Кимге сатты? Ошентип эле. Мен иштеген жердин шеф менен жүрүп кетти. Коюңузчу. Нечен жолу ажырашып кетейин дедим. Бирок балам жалгыз жетим калабы дедим. Мындайды мен бирок кечире албайм. Акыры баары бир ажырашам. Жашоо ушундай татаал тура. А мен сени башынан эле сүйчүмүн. Ооба. Сени менден сапар тартып алган. Ал сен деп озунгандан мен унчуккан эмесмин. Ал акмак. Канчалык мага бир тууган болсо дагы мен анын кылганын кечире албайм. Мына сени да кидать этип Америкага кетип калды. Ошо ойдон ошо жерде калды. Сага болгон сүйүмдү ичиме катып, муунтуп гана өлтүргөм. А бирок дагы деле өлбөптүр. Эми кайра жалбырттап, жаныма жай таптырбай баратат. Коюңузчу. Жөнүңүзчү дейм. Мен сен жанымдамын. Коюңузчу. А күйөөң болсо алыста. Жөнүңүзчү дейм. Жаным. Ай! Жаным десе. Туруңуз. Туруңузчу дейм. Сүйөм мен сени. Мен сени чындап эле сүйөм. Коюңузчу. Жаным десе. Сүйбөй кара жерге кир шерменде. Башкалар бүтүп, өзүңдүн келиниңе жабышасың бакмак. Ай. Шуркуя. Мен моy төлгөн атсам, билгем сен ушун териңди сволочь. Сен менин давно эле көңүлүмдү калтыргансың, уктуңбу? Келиниң асласың банан. Мен сени карап тур, сапарга айтып териңди, териңди тескери сыйрытпасам бакмак. Барчаре. Алло. Алло. Сапар. Катастрофа. Түндөп ооруканадан качып келип, сен Айпериң менен кабылды өшүп жаткан жеринен кармап алдым. Айпери? Кабыл дейсиңби? Сен Айпериң менен кабылды өшүп жаткан жеринен кармап. Я. Эркексиңби? Тез учуп келип, экөөнүн терисин тескери сыйды. Өлтүрөм. Өлтүр, убал жок экөөнү.
Ал трубканы. Айпери. Бул эмне кылганың? Сени күтөм. Колумду эч кимге карматпайм дегениң ушулбу? Ал кабыл. Ал трубканы кабыл. Акмак. Таянар тоом. Бир тууганым. Таянар таянычым деп жүрсөм. Эми кимге ишенем? Айталаада кыйналып, кысталып тапкан акча калган үйүмө. Эми мени сатып кеткен аялым жашайбы? Илу, бул алтын тажыны Эрике азыркы өкмөт башчы кийгизген. Жаңы президент болсо, атам даярдаган кадр. Демек сенин алдыңда жаркыраган келечек турат. Бул тажы сен эриңе эмес эле, неме мага чак кой я. Илу, сен кыргыз тажысынын келечек мураскорусуң. Мени саясатка тартпай эле койгулачы. Саясат кир болот экен. Мен таза иштеп, ак жашагым келет. Саясат менен башымды ооруткум келбейт. Сен азыр жашсың. Баарын мезгил көргөзөт. Илутай, биз бир ушак угуп аябай капа болуп атабыз. Не ушак? Сени айылдык бир кызды жакшы көрүп калыптыр дешет го. Ооба. Илу, сен ордуңду бил. Сен президенттин баласысың да. Мурдагы президенттин. Айырмасы жок. Атабыз баары бир президент. Сен тектүү, ак сөөк үй бүлөдөнсүң. Анан каяктагы алыска айылдагы түркө кыз сенин тең болуп калыптырбы? Ал айыл мен атам айылы. Мен атам да ошол айылдан чыккан. Алгыс убагында мен атам сүйгөн кыздын небереси. Атам мектепте мыкты окуган. Айгүн да жакшы окуйт. Сен биздин үй бүлөнү бүткүл Кыргызстанга уят кылып атасың. Шаарда тектүү жердин кыздары толуп атпайбы? Буга караганда баянаң болемени болчу. Болбосо, давай сага олигарх Камчиевдин кызын тааныштырабыз. Сен өзүң тапканың эрикпе? Атамды уят кылып, өзүңөр бүт Кыргызстанга шерменде болуп жүрөсүңөр эми алыста качып. Эрик акылдуу, мыкты жигит. Ошон үчүн бүткүл Кыргызстанда калчады. Качсак, Европада, Турцияда жыргап жашап атабыз. Илу, биз сен үчүн күйүп атпайбызбы?
Алло. Айкүн, мен Илунун эжесимин. Турциядан чалып атам. Илу айтты беле Европада эжем бар деп. Айткан, бирок кансыз деле билчүмүн. Сенин атаң ким болгон? Атам студент кезинде эле кайтыш болгон. Көрдүңбү? Атаң эч ким болгон эмес. А биз сүйгүнчүк жалгыз уулубуздун тагдырын шектүү бирөөлөр менен байланыштыргыбыз келбейт. А сен билесиң да, Илунун атасы ким? Билем. Билсең, силердин айырмаңар асман менен жердей. Түшүндүңбү? Илуну жайына кой. Сен жигитти өзүңө тең айылдан изде. Президенттин үй бүлөсүнө бийикке секирбе. Ал жакка сенин боюң жетпейт. Эжеке, мен Илуга жармашкан эмесмин. Эми да жармашпа. Акча керек болсо айт, канча болсо берем. Мен акча үчүн эмес. Анан эмне үчүн? Илу просто жакшы бала. Жакшы балдар толтура. Эртең эле шаарга барасың. Жүзүн эмес, миңин жолуктурасың. Илуудан алыста. Өз теңиңди тап тамтаңдап адашпай. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Эфирде кайрадан «Издейм сени» телеберүүсү. Сиздер менен мен Нургазы Анаркулов. Бүгүн биз сиздерге дагы бир жүрөк титиреткен окуяны баяндайлы деп турабыз. Анда биздин каарманыбыз менен тааныштырып өтөлү. Аида өзүнүн апасын издеп жүрөт. Аида, здравствуйте. Здравствуйте. Вас вырастили кыргызы? Да, мой приемный отец Амар Мурзаев, а мать Асыл Кененова. Они сейчас живы? Нет, к сожалению, отец в том году умер от болезни. Сколько лет было ему? 57. А мама? Мама 3 месяца назад тоже умерла. Примите наши соболезнования. Спасибо. А как вам относились ваши родители, родные, сестры? Очень хорошо, как к родной. Аида, вы же ищете свою маму. Она же русская? Да. И кто вам посоветовал найти вашу маму? Или вы сами решили? Перед смертью моя приемная мама сказала мне, чтобы я нашла свою родную мать. Значит, она знала, что ваша мама жива. Предполагала. И вы сразу же начали искать? Нет, я сказала своей близкой подружке Айкун, а она уже сообщила Илу. Да, Илу, сын бывшего президента, обратился к нам с вашим вопросом, и мы ему благодарны. Аида, а где они вас удочерили? В России, в Новосибирске. Вас удочерили и сразу же увезли в Кыргызстан? Да, сразу приехали. Теперь внимание на экран. После родов я сильно заболела. Я выросла в детдоме, и мне не на кого было оставить дочку. Я долго лечилась. У меня врачи обнаружили очень плохую болезнь. А дочку сдали в детский дом. Прошло много времени, где-то года 3-4, и я встала на ноги, искала ее. А мне сказали, иностранцу удочерили. Ваше сердце вам ничего не подсказывает? Не знаю. Не знаю. Мое сердце чует. Она моя. Людмила Петровна, сколько лет вашей дочери в данное время? 19. А чем докажете, что она ваша дочь? Аида, рукавицу подними, пожалуйста, так, как я. Аида, это правда? Да. Покажите вашу руку. Вот. Ну что я вам могу сказать? Аида, это ваша мама. Аяр. Уақыт учкан куш. Экөөбүздүн жолукпаганыбызга 50 жыл болуптур.
51 жыл. Esingdeби? Men 9-чуну. Sen 7-ci klass бүткен кез. Экөөбүз тамекчилукта кошчоокко түшүп алып, керели кечке сүйлөшчүбүз. Балдар кыздар болсо бизге суктанышып, сүйүшкөндөр деп шылыңдашаар эле. Биринчи кат жазып, ал катымды бере албай, апты бергенде толкун алып, жүрөгүм жарылып кетчүдөй болуп туйлаган. Күнү бүгүнкүдөй эсимде. Дайым эстечүмүн. Ыр жазгансың. Ырың да эсимде. Чын элеби? Чын эме, жолдош президент. Улуу урматтуу президент. Сонун ыр жазгансың. Бул жашоого келбей койсоң эгер сен, ал кунарсыз жашоого мен да келбей коймокмун. Ооба, мен де эсимде. Катыңа жоопту улам оңдоп, кайра жазып жөнөткөм. Мен чоң адам болом. Шаарда этаж үйдө жашайбыз дечүсүң. Анда мен апам менен эски жамантамда жашачумун. Жетим элем. Жетилип мыктадан болуп, чоң киши болуп, шаарда жакшынакай үйлөрдө сени менен бирге жашасам деп кыялданчумун. Кудай тилегиңе жеткирди. Абдан чоң адам болдуң. Сонун үйдө жашадың. А бирок жаныңда мен болбодум. Мен байкуш от жагып, уйсап, суукка тоңуп, карапайым жашоо кечирдим. Айнура, не болду сага? Айдай бериңиз. Билесиң да, резиденцияга ыйлап кирген болбойт. Мен машинаны бир жерге токтотоюн. Бетиңди сууга жууп ал, сергип каласың. Айдай бериңиз. Айнура, эмне болду? Тиктегеним, эрмегим телевизор. Сени көрүш үчүн. Ийгиликтериңе кубанып, жаныңда болбогонума арман кылып. Ыйлап өттүм. Мен эмес. Sen meni чаңгансың. Анда институтка тааныш жакчанын күчү менен өтүшчү. Мен андай мүмкүнчүлүк болбогондуктан өз күчүм менен 2 жыл катар тапшырып, конкурстан кулап калдым. Айлыга келип иштеп жүрдүм. Сен анда 10 класста болчусуң. Коргондук бай Завскалаттын баласы менен сүйлөшүп жүрөт деп уктум. Менгедей келечексиз окуу өтпөгөн бала болсом, мейли. Байдын баласына тийип бактылуу жашасын дедим. Жанымдагылар, курууларым жабалактап ошону айтышты. Кулагымдын кужурун алышып.
Бул жөнөкөй эле балалык оюн тамаша болчу. Техникумда 1 жылдай окудум. Сен ошондо бир да жолу эстеп кайрылган жоксуң. Жада калса бир да жолу кат жазган жоксуң. Анан ала качып кетишти. Андан көрө сен ала качып кетсең эмне? Бирок кеч болуп калган. Буйрубаптыр. Анан сен чоң адам болгондо баарын айтчумун. Силер бузгансыңар бизди деп. Көпкө чейин ыйлап жүрүп, анан сен жаш аялга кетип калганда, бул мени да ушинтип таштап кетмек турбайбы деп жаным жаялды. Аялым 2 кызы төрөгөндөн кийин оорукчан болуп калды. Төрөгөңө болбойт деди. Мен жалгыз. Атам жалгыз. Чоң атам жалгыз. 3 муң тең тукумсуз калбасын деп 50 жашка чыкканда кайра үйлөндүм. Ошондо саясатка катуу аралашып калган кезим. Душмандарым моралдык жактан бузулган деп ызуучу салышты. Бирок кийин заман өзгөрүлүп, унутулуп калды. 50 жашында уулду болдум. Ошол уулум эр жетип үйлөнгөн турат. Байлардын, чоңдордун кыздарына карабай, сен небереңди жактырып калыптыр. Эми силер журт башкарган, көч баштаган улуу адамдарсыңар. А биз эмне? Биз карапайым, каратаман калкпыз. Күйөөм раматылык айыл актив болуп иштеп жүрүп өтүп кеткен. Бир кызыбыз, бир уулубуз Россияда иштеп, эптеп-септеп оокат кылып жүрүшөт. Ай күнүм болсо ата-энеси жол кырсыгынан эрте кетишип, колумда чоңойду. Анан силер биздей карапайым калкты теңери алмак белеңер. Неберең өзүңө куюп койгондой окшош экен. Ырайлуу, чырайлуу. Бактылуу болсун чырагым. Ал эми чыныгы сүйүү адамдын каржылык абалына карабайт. Элди аралап, карапайым элдин турмушун өз көзү менен көрөйүн. Туура, абдан туура болосуз. Силер ошол жерде калгыла. Эр чөйлө. Алло. Илу, саламатсыңбы? Саламатчылык. Мен Айзада Айгүндүн дос кызы. Айзада кандайсың? Мен сизге бир нерсе айтайын дедим эле. Бул жакта бир жаман иш болуп жатат. Не жаман иш? Айгүндү ала качкан жатышат. Ким? Кадыр, Айыл өкмөттүн баласы. Айыл өкмөттүн баласы? Айгүн эмне дейт? Ал макул эмеспи? Жок, ал ыйлап жатат.
Андай күнгө айтып кой, мен азыр барам. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Саламатсыздарбы? Бул саламга алик жок да. Түшүнгөн жок. 100 граммсыз алик жок. Бул ушундай тамаша көйнөмө. Келиңиз отуруңуз. Ар жагын көрө жатарбыз да. Эригип эле сиздер менен бир аз сүйлөшүп отурайын деп эле. Отуруңуз. Эриксеңиз ойду жазабыз. Бир бөтөлкө алып келсеңиз, азыр башты дароо жазабыз. Эми кадыр көңүл жарашса, ал деле болот. Оппана. Толкчук иши көрүнөт. А бул эмне? Эмне? Митингге чыктыңар беле? Митингге чыгарбай калышты. Милициялар иттердей кууп. Акыры бир күнү чындык келер, аксакал. Өлбөсөк. Бул жерде адилет бийлик байлыгымды тартып алган деп жазыпсыз. Эмне байлыгыңызды тартып алды эле? Мунун ресторанын тартып алышкан байке. Кимдер? Эрик. Мурдагы президенттин күйөө баласы. Эриктин кеткенине көп болду го. Эриктер кеткени менен башка эриктер бар экен да. Жылтыр көрсө баса калгам. Түшүндүрүңүзчү, рестораныңызды тартып алды беле? Ооба. Эрик кеткенден кийин эмнеге кайра алган жоксуз? Соттошуп барбаган жерим калган жок. Тигилерде акча бар экен, басып алып алышат. Турмушуң эшек араба, туулдуң калдың балага деген ушу турбайбы? Андан көрө башты ортпай, башты жазбайлыбы? Бир да албайсызбы? Биякта чындык жок деп жазыпсыз. Чындык жок. Чындык өлүптүр. Үмүт өлдү. Чындык өлбөйт. Чындык үчүн күрөшүш керек. Кантип? Анан сиз жеңилип ичип кеттиңиз. Анан эмне өлүп алайынбы? Жакшы киши экен десе, жаман жакка буруп баратасың да кишини. Чыны менен ишканаңызды адилетсиз тартып алган болсо кайрып беребиз. Сен кимсиң анчалык? Баатыр сүйлөгөн. Мен президент. Эмне? Эмне? Мен президент Омар Чокоевмун. Президент? Саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум. Сен бе экс-президенттин баласы? Ооба, мен. Мен айылма эмне келдиң? Кыргызстандагы ар бир айыл ар бирибиздики. Шарга барсаң, шар да сеники болот. Сен атаң экс-президент, мен атам азыркы айылдын президенти. Бул айылды биз башкарабыз. Айылды башкарсаңар башкара бергиле. Бирок адамдын сезин башкара албайсыңар да. Кыскасы Айгүндү унутуп эле кой. Анткени эртең ал менин аялым болот. Айгүн макул болбосо эмне? Күчкө саласыңбы? Күчкө салсам эмне кыласың?
Стоять! Остыть! Стоять! Болды. Geçti be. Yulu! Yulu! Ne oldu? Дөңгөлөктү да жарып кетишиптир да. Билейин, караңгыда карабыз. Мен сени эми эч качан ыйлатпайм. Жүрүш алып кетейин мен сени. Биз экөөбүз сөз бактылуу болобуз. О, Ханзадабыз. Санайымды болду го. Куттуктайбыз. Gel otur. Тамак ара. Сиздин катаал талабыңыздан кийин күчөргөн дары көптөгөн жетекчилерге кылмыш иштерин ачты. Мурдагы премьер-министр, спикер, мэр баш болгон ири жетекчилерге катаал өкүмдөр чыгарылмакчы. Мамлекетте элдин байлыгын жегенден кийин алар менен аябыз күрөш керек. Күрөшөт десе эле аларды түрмөгө камап коюу жетишсиз. Жегендин байлык акчаларын баарын мамлекетке төктүрүш керек. Ошондо коррупция токтойт. Баары жабыла жеген. Не бир жаш жигит кыздар катуу жазага тартыла турганы кейиштүү. Эми ири суманы жегенден кийин кайра төлөш керек да. Ошолордун баарын мамлекетке алып келип төктүрсөк, ошондо аларда тарбия болот. Тамак ара. Боронов менен Айбаровду
ошол кишилерди катуу барма. Сөзсүз каралат. Тамагыңыздар таттуу болсун. Чоң рахмат. Тамагыңыз таттуу болсун. Рахмат. Gel al. Ne oldu? Ya. Tamakta To'xtangizlar. Tamakta var. Ne? Hurmatli prezident, tamak qo'shilibdir. Эмне деген айбанчылык? Мунун баарын Айбаров деген эме кылды. Россиядан жана жаңы жигулилерди машинага карап 2010 ошолордун алып келип атат. Ассаламу алейкум. Эсен байке кандайсыз? Эсен байке. Жакшы жүрөсүңбү? Кудайга шүгүр. Анан күчүгүм кандай? Жакшы, өзүңүз кандай жүрөсүз? Жүрөмүшсү сен көлөкөңдө? Ой байке, койчу. Могу курсак менен мен көлөкөмө кайтып атпак элеңиз. Таңдын озгураны. Сасыз кайга жүрөдүңүз байке? Эми мамлекетке жаңы президент шайланды. Туурабы? Туура байке. Мына элге келдик, жерге келдик. Ошонун чоң жыйыны бар экен. Ошого чогулушуна баратам. Жүр, барасыңбы? Жок байке. Мен барсам көп сүйлөп тыштап, ит кылып тыштайм го. Андан көрө үйгө барып, келиңиздин башына чай кайнатып ичейин, индийский чайлардан. Москвадагы шуулдаганың бияктан да калып тургу, барасыңбы? Жок, баягы жаңыча шыпырмакчы демекчи көрөбүзден буйруса. Жок, эми кандай болгондо да бизге окшогон, сага окшогон мигранттардын тагдыры жөнүндө сөз болот. Ошону айтканы баратам. Биз ага түшүнбөйбүз деле. Баса, айткандай баягы акылдуу балаңыз кандай жүрөт? Улан, окусу эмне болду? Улан жакшы. Буйруса 2 ай 3 ай болуп калды. Көндү. Мен кече учуп келип едим. Жүр барып келели. Жок байке, сиз жакшы барып келиңиз. Мынакей буйруса жаңы президент келип, күнүбүз так ачылып атат. Мен ушу күнгө таң калам. Сизге окшоп же мага окшоп ичип кетип чыкпай калсам эмне болот дейм да. Кокус сразу эле маңдайга чыкса, же бияктан чыксам эмне болот дейм да. Эсен байке тамаша. Шулдаган атаңдын озгурайын аман жүр. Мурдуңду кайсы. Макул Эсен байке. Урматтуу президентке бизден салам айтканды унутпаңыз. Урматтуу агайын туугандар, кымбаттуу мекендештер, кадырман шайлоочулар. Мына бүгүн сиздердин алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын жаңы шайланган президенти Омар Жолдош уулу Чокоев келип отурат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын премьер-министри Азат Жакып уулу. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеш төрагасы Эмин Төрөбек уулу. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Жогорку сот төрагасы Санжар Назаров. Президентибиздин алдындагы максаттарын сиздер жакшы билесиздер. Алды өткөн шайлоодо ал шайлоодо берилген коюлган программа, план, платформалар, анда бекитилген жана жазылган берилген убадаларга ылайык президентибиз бүгүнкү күнү сиздер менен атайын кенен чоң баарлашып сурооңуздарга жооп берип, сунуш пикириңиздерди кабыл алганы алдыңыздарга келип отурат. Президентибиз менен болгон маекти баштоого Урматтуу президент, сизден бир гана өтүнүч. Коррупцияны кан булгандай токтотуп бериңиз. Өзүңүздүн убадаңыз боюнча. Туп-туура суроо бердиңиз. Мамлекеттин, элдин ырыскысына кол салгандар менен аёз күрөшөбүз. Шайлоо убагында берген убадабызга биз бекем турабыз, аксакал. Элдин байлыгын биз жебейбиз дагы, жедирбейбиз. Өзүңүз ошол проекттин башында турат. Кыргыздын жарымы чет мамлекетке тентип кетти. Мана ошол балдарыбыз барат экен, иштейт экен, жарымы ошол жакта, келинчеги бала чагы бул жакта. Мана ошолордун баардык шарттарын карап туруп эле мамлекеттин өзүндө иштейт, ошолорго бир кам көрө туруп маселе жокпу? Мына отурган Актош Каракөздүн ар кимисинин үй бүлөсүндө бирден экидей чет мамлекетте тентип оокат кылам дегендер дөй кетти.
Ana buna жақында мен Москваға барып келдім, ошол жерден түйрек ұстудай болған бір оқиғаларға кездештім. Bir қырғыз жігіт Америкада іштейді екен. Қандайда бір себеппен Америкаға кеткен, келіншегіне виза ашылмай қалыпты. Ана бұл жақтағы көптірікшілікпенен елдің арасынан шыққан дүниежүзілік сөзіне айтуы бұяқта қалып қалған келін қайнағасын өтеудің ортасында бір мамиле болып, ошол Америкадағы үйесіне кетіп, екінің туғанның ортасы мына қас дұшмандай болып қалды. Мына бұл көріп тұрмыс, мына осы бір туғандарды ажыратып отыр. Мен сізді толық түшіндім, ақсақал. Бұл мәселе менің дағы жүрегімді үйген ең чоң мәселе. Анда сіздерге бір жаңы долбоорду сунуштайын, экранға көңіліңөрді бұрып қойсоңыздар. Баш қалауызға асман тиреген бийик имараттарды Манас кичи районун тургузабыз. Ага мамлекеттин, өлкөнүн мыкты бизнесмендерин жана чет өлкөлүк инвесторлордун каражаттарын салабыз. 100 000 деген жумушчу орундарын ачып, алыста жүргөн ушул сиз айткан уул кыздарыбызды кайтып келишине ийри шарт түзөбүз. Казынабызга ийри каражат түшөт. Шаарыбыз, өлкөбүз өсүп өнүгөт. Урматтуу элим, бардыгыбыз жабылып, жапатырмак белсинип иштеп, мамлекетибизди көтөрөлү. Çıkıp dayım bite Esinden gitmek bilesin Sen jürüp dayım denemde Sezimdi bilep gelesin Sen jürüp dayım denemde Sezimdi bilep gelesin Uktasam gire düşür